Саламатсыздарбы, урматтуу Евразия Today агенттигинин окурмандары. Биз бүгүн коомчулукта кызуу талкууланып жаткан эл аралык USAID уюмунун жабылуу коркунучу тууралуу маектешебиз. Бул темада белгилүү журналист Урухслам Машраповду чакырганбыз. Урухслам мырза, биздин студияга кош келипсиз. Саламатсыздар. Мына февраль айынын башында Американын президенти Дональд Трамп жана анын федералдык бюджетти көзөмөлдөө департаментинин башчысы Илон Маск USAID уюмун жабуу тууралуу мындай өздөрүнүн пикирин билдирди. Анан азыркы учурда 90 күнгө убактылуу токтотулуп турат бул уюмдун ишмердүүлүгү. Анан эмне үчүн бул эл аралык деңгээлдеги дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетине жардам берип аткан, Американын ошол эле учурда саясатын жүргүзүп аткан бул уюмду мындай ишмердүүлүгүн токтотуу чечими кабыл алынды да. Кандайдыр бир мамлекет эгерде тышкы башка мамлекеттерге жардам берүү максатында түзгөн проектиси болсо, ошонун эң мындай ири проекттерди ишке ашырган институт катары билебиз да баарыбыз. Анан эгерде ошо жаңы жылдан кийин Дональд Трамптын Американын бийлигине президенти болуп келгенден кийинки дүйнөнү мындай ойлонткон же көңүл бурдурган жаңылыктардын бири бул миграция маселеси болсо, андан кийин эле сиз айткандай көп өтпөй ошол дүйнө жүзүнүн 100дөн ашык мамлекетине өзүнүн таасирин тийгизе алган дээрлик 50 жылдан ашык. Эгерде муну түзүлгөн убактысын алсак, USAID 61 жыл ошондон бери иштеп келаткан институттун жабылып калганы чындыгында эле дүйнө жүзүнүн көңүлүн өзүнө бурду да. Менимче бунун биринчи жүйөсү ошол Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка Фост деп айтып атпадыбы? Биринчи кезекте Америка деген бардык нерсе, бардык кызыкчылык биринчи кезекте Америка үчүн иштеш керек деген девиздин алдында. Демек, бул бир жылдык бюджети 50 миллиарддан ашкан. Эми Америка үчүн бул өтө деле чоң акча болбосо деле, федералдык бюджеттин 1% болгону менен бул эбегейси чоң акчалар сыртка чыгып атат да жардам катары. Ошонун бир аудиттик ревизия катары ошол Америка мамлекети коротуп аткан акчалардын натыйжалуулугун текшерүү, ревизия кылуу максаты деп ойлойм да. Мүмкүн биз билбеген дагы бир максаттар бардыр. Мүмкүн Американын гео саясатта кызыкчылыгын коргогон мүмкүн башка жолдорун киргизүүгө аракет кылып атышкандыр. Мүмкүн бул өзүнүн тарыхый вазифасын аткарып өткөндүр. Азырынча эми мындай бир мындай жыйынтык чыгарып бир айтуу кыйын, себеби 90 күнгө гана токтотулду. Анан биз билебиз, муну президент чечим чыгарган менен бул акыр аягы Конгресс кабыл алат да чечим. Сот булар да катуу иштейт мыйзамдар. Ошон үчүн бул мүмкүн кайра жанданышы да мүмкүн. Бирок азыр ревизия жүрүп атканы бул анык. Анан өзүңүз белгилеп өткөндөй, USAID 1961 жылы АКШ Конгресс тарабынан негизделип, анан ошол учурда президент Джон Кеннеди кол койгон экен да. Анан ошол учурдан бери 60 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Дүйнө жүзүнүн ошол 110го жакын мамлекетине экономикалык жактан, социалдык жактан, анан маалымат жагынан, билим берүү, агартуу жагынан көмөктөшүп келатат экен да. Анан булардын максаты ушул эле болчу же башка да максаттарды көздөп келди беле? Эми булардын официалдуу жанагы өзүн презентовать эткен маалыматында сиз айткандай ошол гуманитардык
багытта, саламаттык сактоо багытында, билим берүү багытында жана өнүгүп келаткан же жаңы өнүгөйүн деп аткан жаңы курулган мамлекеттерге жардам көрсөтүү максаты деп айтылат да официалдуу маалыматында. Бирок эми түшүнгөн адамга баарыбыз эле жакшы билебиз, 61 жыл бул СССР менен ошол убактагы Американын ортосундагы кансыз согуштун абдан күчөп турган убагы болгондо. Бул жанагы дүйнөлүк саясатта өзүнүн позициясын бекемдөө каалоосу күчөп турган убак болгон. Ким үстөмдүк кылат деген. Мына ошол убакта Американын конгресси, ошол убактагы президенти Джон Кеннединин колу менен Америка мамлекетинин кызыкчылыгын жайылтуу максатында өзүнө мындай стратегиялык маанилүү деп эсептелген региондорго USAID ачкан. Бирок муну ошол гуманитардык жардамды маскировка кылып ачкандыгы баарыбызга эле белгилүү да. Эми мисалы үчүн бизде дагы бул USAID 92-жылдан бери, 92-жылдын экинчи жарымынан бери иштейт мен билгенден. Ачык маалыматтарга эгер таянсак. Анан жаңы курулуп аткан мамлекетке гуманитардык жардам катары саламаттык сактоону же болбосо билим берүүдө реформаларды жасоого, ошонун ичинде айыл чарбаны мисалы үчүн ишкердикти колдогон проектлер аба менен суудай керек болгондо. Мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгон. Бирок Америка чындыгында улуу мамлекет. Булар стратегиялык пландары бир канча ондогон жылдарга алдын ала ойлонуштурулуп жасаган саясатын жүргүзгөн мамлекет. Дүйнө жүзүндө бир эле мамлекет эмес, Америка эмес да. Америка менен тең тайлашкан Россия, Кытай пайда болду, Иран мамлекеттери бар, мисалы үчүн. Бул стратегиялык жанагы маанидеги тең тайлашкан мамлекеттерге өзүнүн таасирин жоготпош үчүн ошолор менен тең тайлаш региондо мындай билдирип туруш үчүн ордун. Булар ошол чыгыш Азияда, Орто Азияда, чыгыш Европада, биздин постсоветтик, даже Россияда дагы биринчи жылдары USAID кирген болгон. Булар ошол саламаттык сактоо, экономикалык же болбосо билим берүү жаатындагы проектлерден сырткары булар адам укугун коргоо, демократияны жайылтуу, либералдык демократияны жайылтуу деген максаттар менен ишке ашырышкан да проектлер. Ошону менен катар эле сөз эркиндиги деген медиаларды мындай жанагы бейөкмөт уюмдарды колдогон проектлер абдан көп. Ал бизде деле биз абдан жакшы билебиз да буларды. Бирок жанагы эң биринчи сурооңузда сиз эмне үчүн жабылып калды деп атпайсызбы? Ооба. Ушунча жылдан бери эми чоң акча бар жерде мүмкүн бул канчалык мамлекет демократиялуу болгон күндө деле кайсыл бир убакта коррупция пайда болушу мүмкүн экен да. Акчаны кандайдыр бир коррупциялык жолдор менен сиңирип алуу деп. Азыр маалыматтарга караганда ошол эле USAID-тин баштапкы башчысынын мисалы үчүн бир жылдык зарплатасы $180,000 болгонуна карабай, эгерде 10 айга бөлүксөк, 12 айга где-то бир $18,000 тегерегиндеги ай сайын айлык деп коелук да. Бирок ошого карабай 3 жылдын ичинде $23,5 миллион көбөйгөн байлыгы. Каяктан пайда болушу мүмкүн бул акча? Мындан сырткары, жакында эле Зеленский булардын эң көп акчасы USAID-тин акыркы мына 22-жылдан 24-жылга чейин Украинага багытталган. USAID-тин берген отчету боюнча $200 миллиард Украинага жардам берилди деп айтылат. Ошол эле убакта Украинанын президенти биз $75 миллиард гана көрдүк деп айтып атат. Ортодо айырма 130 миллиард, $125 миллиард. Бул деген ошол Дональд Трампты дагы, анан ага ишенген өзүнүн жана соратники Илон Маск, булар бизнесмендер, булар 1 сомду 2 сом кылган адамдар. Булар саясатчылар эмес да. Булар ишкерлер.
Акчаны абдан жакшы билишет. Мм. Ошон үчүн дагы булардын жанагы ревизия кылалы дегени, текшерели дегени, албетте Америка абдан чоң, мындай күчтүү мамлекет, экономикасы күчтүү, акча көп. Бирок акча эч качан көп болбойт да. Булардын сырткы карызы 38 триллиондон ашып кетти. Экономикалык көрсөткүчү анча деле жакшы эмес. Ошол эле кымбатчылык, жумушсуздук. Анан үйдү деле бир жылда болбосо дагы 2 жыл, 3 жылда бир актайбыз да, тазалап, короо жайды оңдоп түзөп, уборка кылабыз орусча айтканда. Ушул максатта эле жүргүзүп аткан иш чара болуш керек. Бирок ушул 60 жылдан ашык жанагы адамга жардам бере берсең, бекер оокатка көнөт да. Бекер. Анан бир күн токтотуп койсоң, ал эмне кыларын билбей да кыйналып калат да. Биз дагы ошондой абалда турабызбы деп атам. Муну ошо көпчүлүк дүйнөлүк коомчулук ошондой кабыл алып аткандай сезип атам да. Ошол Африка өлкөлөрү, ошонун ичинде мына биз дагы эмне кылабыз деп. Биз эмес, биздин, между прочим, биздин мамлекеттик башчыбыз, президент Садыр Нуркожоевич, бул неме баштан элекке чейин бул акция, бул USAID жабылары белгисиз маалда, жанагы эсиңизде болсо, Азаттыктын бир туура эмес маалыматы аркылуу Азаттыктын ишин токтотуп биздин маданият министрлиги. Ошондо ошол убактагы Байдендин гос секретары бизге кат жолдогон. Ушул Азаттыкка тийишпегиле дегендей. Ошондо биздин президент аларга жооп айткан. Силердин берип аткан жардамыңар башка жакка кетип атат деген. Эми мындай чоң жанагындай немеде олтурган адамдарда мүмкүн жанагындай бизге жетпеген маалыматтар бар чыгар, мүмкүн билишкендир. Ошол чындыгында эле Америка эли бөлүп аткан акчалар неселесообразно колдонулуп атканы. Бул төпкөлүү да болушу мүмкүн, маалыматтын жетиштүүлүгү да болушу мүмкүн. Мындай караганда бул чын болуп чыгып атпайбы? Анан ошо Илон Маск өз чечими тууралуу айтып жатып, USAID'ти COVID-19 илдетинин чыгышына күнөөлөдү. Андан тышкары, могу дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында биологиялык лабораториялар курган деп айтып өттү го. Эгер ушул айтканы далилденсе, анда эл аралык деңгээлде чоң чыр чыгышы мүмкүнбү? Албетте чыгышы мүмкүн да. Кытайды күнөөлөп келбедиби алар? Ооба. Бул биз USAID'ти бир гана бейөкмөт уюмдар менен иштешкен агенттик катары карабашыбыз керек да. Булар биринчи кезекте ар бир мамлекетте ошол мамлекеттин өкмөтү менен иштешкен агентство болгондо. Анан булардын эң көп көңүл бурган проектлеринин бири бул саламаттыкты сактоо. Бизде дагы ошол саламаттыкты сактоо жаатында ошо СПИД, ВИЧ-СПИД жанагындай оорулардын алдын алуу профилактикалык мындай проектлерди көп жүргүзүшкөн. Жаңы келген убакта эгер мындай тарыхка карай турган болсок, өткөн күндөргө. Жанагы Илон Маск бул киши биринчиден эбегейсиз акчанын ээси. Акча бар жерде бул мүмкүнчүлүк да. Ал кишиде маалымат менимче жетиштүү деп ойлойм да. Бул мындай догадка менен анын үстүнө бул абдан чоң күнөө коюу да, күнөө коюу. Себеби миллиондогон адамдар дүйнө жүзү боюнча ошону белгилебедиби? Ооба, миллиондогон адамдар өлдү деди. Ооба, бул деген эң чоң кылмыш да. Эгер бул далилденчү болсо, биринчи кезекте Американын мамлекет катары башка мамлекеттердин алдында мындай аброюна чыгып кетет. Америка айласыздан муну иликтөөгө мажбур болот. Соттук териштирүү жүргүзүүгө мажбур болот. Кыскасы бул абдан чоң мындай бир неме болот да, резонанс. Азырынча бул мындай айтылган гана күнөө катары неме болуп турат. Бул далилдениш керек. Анан USAID Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн ошол биздин мамлекетибиз эгемендүүлүк алган алгачкы жылдары 1992 жылдан баштаптыр.
Анан ошол аралыктан бери $800 миллион жардам бериптир да, өз багыттары боюнча. Билим берүү, экономикалык жактан, өзүңүз айткандай медицина тармагына жардам бериптир. Анан мындан башка дагы тармактарга мындай өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүздү деп айтсак болобу? Менимче болот. Бул эми биз мындай муну так далил катары айта албаганыбыз менен билебиз да. Экономикабызга канчалык салым кошту да? Экономикабызга мисалы үчүн жаңы түптөлгөн жылдары бул орто жана кичи бизнестерди өнүктүрүүгө жана каржылык маселелерди чечүүгө, айыл чарба реформасын жүргүзүүгө булар жакшы эле акчаларды салышкан проект катарычы. Бирок ошонун жыйынтыгы болдубу? Биз жыйынтыгын көрө алдыкпы? Жыйынтыгын көрө алган жокпуз да. Мисалы үчүн ошол эле айыл чарба азыр деле реформага муктаж болуп атпайбы? Медицина азыр деле ошо муктаж болуп атпайбы реформага? Ошол эле сот тутуму дагы реформага муктаж болуп атпайбы? Жакшы жыйынтык жок болуп атат да. Болбосо мүмкүн булардын салган акчалары көбүнчө консультация катары жумшалгандыр. Бирок ошондон сырткары дагы булар адам укугун коргоо деген жүйө менен көз карандысыз жанагы уюмдарды, көз карандысыз медиаларды колдоп келген да. Биз Кыргызстан 3 жолу революцияны башынан өткөргөн өлкөбүз. Ошол Бул ар бир революцияда биз кандай болгонун айрыкча биз журналисттер билебиз да. Эмнеден пайда болгонун. USAID болсо убагында ошо шайлоо системасына, парламенттик башкарууну күчөтүүдө же дагы башка көптөгөн маселелерде булар түздөн түз ошол өздөрү каржылаган медиалар аркылуу айтып турган ойлорун. Каржылоо бул демек айтуу деген нерсе да. максаты. Мындан сырткары Грузияда да чоң бир төңкөрүш болгон. Боливияда болгон, Венесуэлада болгон, Кубада болгон, Арменияда, Казакстанда мисалы үчүн, Белоруссияда. Анан бул айтылгандар албетте мындай күнөө эмес. Булар догадкада болушу мүмкүн. Бирок жакшылап аналитика жасасак, булардын башка да максаттары чыгат да. Ошон үчүн дагы жанагы башка мамлекеттин ички иштерине кийлигишип атат деген кинелер ошон үчүн чыгып атат да. Анан ушул каржылык жардам менен кошо бул уюм өзүңүз айтып өткөндөй өздөрү жардам берген мамлекеттерге мындай саясий дагы мындай максатын таңоолагандыгы жашыруун эмес. Анан эми ошолорду ушул жардамды азайтып койсо, анан Американын мындай тышкы саясатында өзгөрүү болот деп күтсөк болобу? Үстөмдүк азаят деген ойдайсыз? Бир аз болушу мүмкүн, убактынча болушу мүмкүн. Бирок Трамп бул мен билгенден бул киши келүүсө киши эмес. Бул тескерисинче буга чейинки жана солгундап кеткен Американын авторитетин күчөтүү максатын биринчи орунга коюп атат. Бирок башка жолдор менен. Чындыгына келгенде биз акыркы убакта Американы мындай анча деле тоготпой калган мындай болуп калган да. Себеби ошол эле либерал демократтар жана ЛГБТ, трансгендердик проблемаларды көбүрөөк көтөрүп, бул жанагы бардык эле адам улутуна, өлкөсүнө карабастан ар бир адамдын баалуулугу бул үй бүлө да. Үй бүлө. Анан үй бүлө институтуна атака болуп атканда, чабуул болуп атканда, менимче тескерисинче реакция болушу мүмкүн да. Ал ошол мамлекеттин таасирин күчөтүү эмес, наоборот жек көрүүнү, тоготпочулукту пайда кылышы мүмкүн да. Ошону сезген үчүн дагы мен тескерисинче бул дагы мындай күчөйт болуш керек деп ойлоп атам. Себеби Дональд Трамп дагы, Илон Маск дагы, анын командасы дагы булар жана ультра оңчул консервативдүү кыймылдын өкүлдөрү.
жанагы Америка биринчи дегени албетте бул бош калган убактынчалык орунду Кытай, Россия, Туркия деген, Иран деген ошондой эле амбициялары Америкага тең тайлаш мамлекеттер бар да, алар колдонуп кетиши мүмкүн. Бирок Америка жолун табат деп ойлойм да. Азыр убактынча гана. Анан ошол Трамп ант берүү аземинде айтпадыбы? Америкада мындан ары эки эле жыныс болот, эркек жана аял деп. Анан ошол эле учурда өзүңүз айтып өткөндөй бизге ар кандай жана трансгендерлерди таңуулап анан Акциялар өтүп атпайбы? Улуттун уңгусуна сокку уруп атпайбы? Туура. Анан өздөрүндө ошого тыюу салгандан кийин анан бизде деле ушундай акцияларды каржылоо токтотулуш керек. Токтойт негизи, бирок бул эми Дональд Трамп USAID же башка бир уюмдарды токтотору менен бул токтоп калды деген туура эмес. Себеби бул күч тең тайлашуу жүрүп атат да. Аларда мисалы үчүн ошол эле республиканецтерге тең тайлаш, конгрессмендердин тең жарымы демократтар, либерал демократтар. Бул баалуулуктар жылдырган ошол демократ, андан башка Европа өлкөлөрү бар. Булар дагы күчкө айланып калды да. Булар да каршылык көрсөтөт. Соттошот, акцияларды уюштурушат. Бирок, мисалы үчүн бизде кандай болду? Эсиңизде болсо, биздин улуттук музейибизде аялдын ичкимин кийип, мындай ийилип, мен күйөөмө баш ийбейм, мен чай кууга акым жок, же башка деген ушундай акциялар жүрүп атты да. Бирок биздин менталитет бар еще. Улуттук өзгөчөлүк деген бар, менталитет деген бар. Андай нерселерди тыйып коюуга күчүбүз жетет экен. Бирок жанагы отунду кыйган балтанын сабы жыгаштан дегендей, ошолордун арасында кыйкырып жүргөн эле өзүбүздүн да кыргыздар болуп атпайбы? Кыргыздар болуп атпайбы? Адам деген ар кандай болот экен. Бул мындай таймаш. Бул таймаш. Бизди сүйүндүргөнү, кубандырганы баардык өлкөлөрдө, айрыкча бизге окшогон мындай көз карандыбыз. Биз көз каранды эмеспиз деп айтканыбыз менен биз кандайдыр бир ушундай чоң державаларга алардын жардамына көз карандыбыз да. Себеби биринчиден экономикалык жактан көз каранды болушубуз мүмкүн. Финансылык жактан көз каранды, же саясий кандайдыр бир системаны курууда, өлкөнү башкарууда тажрыйбабыз жетпеши мүмкүн. Себеби биз болгону 30 жыл болду да, 91-жылдан бери. Ага чейин Советтер Союзунун курамында эле келгенбиз. Башкаруу централизованный Москвада болгон. Анан ошондой абалда биз баары бир кандайдыр бир мындай кылдат мамиле жасашыбыз керек да. Менин оюмчачы. Так эле жиреп, мисалы үчүн Америкадан да үйрөнчү абдан жакшы жактар бар. Америкадан үйрөнчү. Ошол эле убакта Россиядан үйрөнчү жакшы жактар бар. Кытайдан үйрөнчү жакшы. Менимче азыркы жүргүзүп аткан жана многовекторный деген саясат бул абдан эң туура саясат деп ойлойм. Анда рахмат, биздин студияга келип, суроолоруңузга жооп берип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге да рахмат.